Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүн 8-июнда Жалал Абад облусундагы Камбар Ата 1 ГЭСинин курулушунун башталышына старт берди. Мамлекет башчы өз сөзүндө чогулгандарды өлкө үчүн бүгүнкү кубанычтуу окуя менен куттуктап, бул долбоорду ишке ашыруу менен ата мекендик энергетиканы өнүктүрүүнүн негизги багыттарын белгиледи. Мындан тышкары Садыр Жапаров Камбар Ата 1 ГЭСинин өлкөнүн жана Борбор Азиянын энергетика системасы үчүн маанисин баса белгилеп, бардыгын биргеликте иш алып барууга өз салымын кошууга чакырды. Камбар Ата ГЭС 1 куруу долбоору Камбар Ата ГЭС каскадынын курамындагы эң ири энергетикалык объект болуп саналары белгиленет. Ал бийиктиги 260 метр аска таш менен төшөлгөн. Чоподон жасалган өзөгү менен куралган тосмонун жана орнотуу кубаттуулугу 1860 болсо, көп жылдык энергия иштеп чыгуусу 5,6 миллиард киловатт саатты түзгөн. Ошондой эле сыйымдуулугу 5,4 миллиард куб суу сактагычы бар ГЭСти курууну камтыйт. Камбар Ата ГЭСти куруунун жалпы сметалык баасы 2 миллиард 916 миллион 600 миң долларды түзөт. Курулуш 6 этаптан турат. Долбоор бюджеттик каражаттардын жана тартылган инвестициялардын эсебинен каржыланат. Булак кабар.